Кыргыз өкмөтү кумтөрдү өткөрүп берүү жарыяны биротолуу аяктаганын жарыялады. Бүгүн Кыргызстандын Британиядагы элчилигинде кумтөр алтын кенин Кыргызстандын менчигине өткөрүү процессин тастыктаган документтерди алмашуу процедурасы өттү. Жетишилген келишимге ылайык кумтөр кени толугу менен Кыргызстандын менчигине өтөт. Ошол эле учурда Кыргызстан 2021-жылдын 15 майынан тарта кенден өндүрүлгөн алтындын ээси катары таанылат. Мындан сырткары Сентера болжол менен 11 миллион АКШ доллары өлчөмүндө дивиденд төлөйт. Ошондой эле алар кыргыз тарапка 50 миллион АКШ долларын төлөп берүүгө макулдашкан. Gold Company жана Кумтор Operating Company 100% акцияларынын Кыргыз Республикасынын наамына каттоо жана ээлигине толук өткөрүүнү камсыздап турчу бардык юридикалык документтери мага Кыргыз Республикасынын толук жана айгарым укуктуу элчиси Улан Жусуповго тапшырылып берилди.